Солтүстік Атайын жамааты менен жүгүрүп жолдо чай пай ичип. Ош шаарынын 77 жаштагы тургуну Мамыт Таштанов 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына велосипед менен жол тартты. Мамыт Таштанов бул кадам менен жаштарды дени сак жашоого чакырып, шык берүүнү максат кылат. Пенсияга чыккандан кийин максатым мен айрыкча ушу жаштарга мана жаш эле туруп баягы баса албай калат же семирип кетет. Адамды сергек жашоого, дайыма ушу формада жүргөнгө даярдайт. Анан велосипед минген адам өзү окумуштуулар аныктап чыкты, 15%ке өмүрү узарат экен. Эгер 85ке кирсеңиз 100ге чыгып кетет экенсиз. Мамыт Таштанов буга чейин 2022-жылы Түркияда өткөн 4-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына велосипед менен 6 мамлекетти басып өтүп барган. Бруксер деген манандай ээр болуш керек. Бул өзү 30 000 сом турат. Мына ээрдин өзү. Башка ээрлер жарабайт ал. Ошол Эмнелерди алдыңыз ошол? бул жерде азыр палатка бар, спальный мешок бар, анан анча-мынча кийимдер бар, анча-мынча ошолор эмелер болуп турат. Анан суу алам, анан кийим запасной. Буга чейин эмне менен алектендиңиз? Ошо образыңыз кандай болду ошону? Мен эми спорттун адаммын, жүзүүдө боюнча ошо сайызды кыдырып жүрөм, мастер спорттун. Вольный борьбадан да мастер спорттун, анан бокстан биринчи разряд. Мен ошо сайыз мезгилинде Кыргызстандын байрагын көтөрүп жүргөм жаш мезгилде. Дайыма. Эми азыркы мезгилде деле күндө почти 15 километр велосипедте жүрөм. Анан 1 саат эртең менен гимнастика жасап коем комнатта эле. Анан тамакты карап жейм, өзүмө жаккан тамактарды гана. Жегим келип турса дагы жебейм, отказ берем өзүмө жакпаган тамактар. Адам өзү жашоодо дайыма позитивный жүрүш керек да. Себеби позитивный жүргөн адам эч убакта оорубайт. Ушундай бир нерсеге капа болуп турсаңыз дагы жакшы нерселерди ойлоп эме кылсаңыз, жанагы нерселер жок болот да, позитивге өтүп кетет. Жаштарга мотивация берип кетиңдер. Бүт эле мына Өзбекстанда, Каракалпакстанда ошондой болду да, жолугушуулар болду, встречалар болду. Ассалому алейкум. Бул ирет Мамыт Таштановго жолдош болуп Калмамат Мекиев бирге барат. Алар бирге 25 күн жол жүрөт. Калмамат Мекиев велосипед менен жер кыдыруу анын хоббиси экенин айтат. Ал бул жолу коңшу өлкөгө баруу үчүн 1 жыл даярданган. Буга чейин 5 облусту велосипед менен кыдырган. Жалал Абад областынын Окенден боламын. Жашым быйыл 62-де. Былтыр баштаганмын. Жүздүн айылдан ушул кыргыз жаштарга велотуризмди үйрөтүп коелу деп. Ушуга мен Чоңлай коомунун төрагасымын. Ошо биздин жамаат атайын келип, ушу калпак чепкенибизди жолго каражаттарына атайын алып келдик. Ушу кишини жакшы маанайда узатып коелду. Километрге велосипед менен барыш бул чоң, мындайча айтканда эрдик. Биз мисалы ушу Чоңлайлык ушу жердешибиз менен ушу велосипедсиз жердешибиз менен биз сыймыктанабыз. Вело жүрүүчүлөрдү өкмөт өкүлдөрү ак жолго ала узатышты. Allah razı olsun.